Мына достор, биз Садык агабыздын азыркы учурда айылына кирип келатабыз. Бул кире беришинде келиңиздер, өзү тааныштырып берсин, кандай аталат, эмнелер бар, эмнелер өзгөчөлүк аны барын өзүнөн угалы. Келиңиз ага. Биздин айылдын аты мына өзүңүздөр көргөндөй Октябрь айылы, Кара Суу район, Сабай айыл өкмөтүнө карайбыз. Ошол. Мен чоң ойгон айыл ушул жер. Бул жер дыйканчылык деп айтор. Биздин мектепте эле ошо айылдын башында эле. Бул жерде кире бериште ошол жерде окуганбыз. 11 жыл ошол жерде окугам. Эмне өзгөчөлүгү бар? Эми биз кичинекей кезибизде бул мына жолдун эки бети тыт болуп өзүнчө коз болчу да. Башкача болгон. Эми кийин чоң ойгондон кийин жана сүмөлөк деген тема чыгып кеткен да. Сүмөлөк кылабыз дегендин баары эле түнкүсүн келип тытты кырып жок кылып салганбыз да. Өзүмдө эле салымым бар деп коеюн. Мен да бурдагам деп. Эми бир жакта мектеп кезинде ушундай болгон да эми. Эми келиңиздер, эми урматтуу көрүүчүбүз, биз алдыңкы мүнөттөрдө, алдыңкы убакта биз үй менен тааныштырабыз, ошондой эле ата энеси менен тааныштырып, сиздерге кызыктуу маек тартуулайбыз деген толук ишеничибиз бар. Биз менен бирге болуңуз. Кеттик бага. Ушул үйдөн кийин эле мына экинчи үй. Бул экинчи үй. Бул жакта ата энеңиз эле өздөрү азырынча, азырынча. Мен ишим көбүнчө шаарда да. Ошо шаарга көчүп алдым. Анан өз негизи мен ушул жерден. Анда келген айтып келесизби, же айтпай эле мындай келе бересизби? Кээде айтып келем, кээде анан унчукпай эле деле келе берем. Келиңиз, эми анда чогуу түшүп анда амандашалы, учурашалы, келдик. Ассалам алейкум. Принципе, амансызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кандай турасыздар? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшысызбы? Аман эсен. Жакшы. Гүлдөтүп коюптусуңар эми баарын. Гүлдөгө мал келди да. Киргиле. Кириңиз. Киргиле. Биз. Мен чоң ойгон үй ушул. Ушул жерде чоң ойгом. Атам менен апам. Үйдө эле кире эле отурайлы. Эми келиңиздер, балаңыздардын темасынан бир аз алыстабай, болушунча мактайбызбы же эч ким билбеген жактарын айтып бересиздерби? Кичинекейинде кандай эле? Кичинесинде жакшы эле, тартиптүү, жакшы окуйт эле. Анан өзүнчө бир кызыкканда мына кичине комнатабыз бар. Анандай неме мен микрофон алып келип бергенмин. Анан DVD-ге коюп алып, жырдап неме кылчу эле ошондо. Учурда канча неберенин, канча чөбөрө? Сиз жакка отойн, кое туруңуз. Сиз жакка отойн, шашпай. Келиңиз. Жок, мына жакшы эле айта бериңиз. Неме? 3 ұлыбыз бар. Анан кийин 9 небере. 9 небере бар, 3 ұл. Анан кийин булар уже чоңойду. Окушту, үчө тең студент болушту. Анан бул айтып калат, мен кичинекейинде сурайт элем да. Ай, балдар кичинесинде эле мынандай болгум келет, андай болгум келет. Сен өзүм не болгуң келет деп кичинекейинде ошентесем. Мен актер деп айткам да. Мен де, каяктаган айтасың, каяктагы актерди айтасың деп анан күлгөмүн. Күлсөм булайт. Ай, эмне күлүп атасыз? Мени сиз эмне лок деп ойлоп атасызбы деп күлгөндө, кичине эле ошондочу. Ошентип жүрүп анан окууга тапшырды. Анан өзүнүн оюндагыдай окууга тапшырбай эле, мен болсо баякы окууга тапшырган барганда немеге тапшырып алыппыз. Энергетикага өтүп ошодо бүттү да, ошо энергетика. Кимиңиздерге көбүрөөк жакын эле, кимиңиздер менен көбүрөөк сырдашат эле айылда жүргөндө? Мага көбүрөөк балдар үчүн негеде бул сагар кеч келген үчүн көбүнчө балдар мага неме кылып калышат эле да. Бул саат эртең менен 8 болуп болбой кетет ишке. Телекомдо иштеди да 40 жыл. Акыркы учурларда адам мурдоо фактылары көп катталып жатканын угуп жатабыз. Бүгүн силерге өзгөчө кырдаал учурунда кантип соос, шашылыш билдирүү функциясы аркылуу жакын адамдарыңыздарды тез жана оңой жардамга чакырууга болорун айтып берем. Смартфонуңуздагы жөндөөлөр колдонмосун ачыңыз.
кошумча функцияларды тандаңыз жана шашылыш билдирүүлөр дегенди басыңыз. Эскертүүлөрдүн жыштыгын тандап, кайсы орнотууларды иштетүү керектигин көрсөтүңүз. Бул жөндө табигый кырсыктар, коопсуздук коркунучтары жана эң бир эскертүүлөрү сыяктуу ар кандай шашылыш билдирүүлөрдү башкарууга мүмкүндүк берет. Эгерде сиз iPhone колдонсоңуз, анда жөндө өзгөчө кырдаалда байланыштарды орнотуу, жакындарыбыздын байланыштарын кошобуз. Эми эки баскычты чогуу бир убакытта басып, жакындарыбызга өзүбүз тууралуу билдирүү жибере алабыз. Өзүңүзгө жана жакындарыңызга кам көрүңүз. Акыркы жолу мындай сырдашканыңыз эмне боюнча сырдашып сүйлөшүп отурдуңуз эле балаңыз менен? Эми балам менен сырдашканым эми окунуп бүткөндөн кийин иштесем деп калды. Анан көбүнчө мына тамашага өтүп кетип, мен буга бирок кызыкпайт элем. Кызыкпасам болбой эле бекинип, качып, ошол жака кетип туруп алган да. Бирок мен аны бүтө эле жөн эле иште деп айтат элем да. Ого болбой эле өзү барып, эми ушунун аркасынан нан таап жеп жүрөт да. Ошондо мындай ортодо түшүнбөстүк болуп бирасында урушкан күнүңүз да болду беле? Урушканмын, барбайсың деп. Бир Бишкекке барганда урушуп жөнөтпөй, болбосо ыйлап качып кеткен. Анан мен ого кошулбагым, жокуң нормально эле жакшына пөт ого кошулбай деп урушат элем. Урушсам болбой, анан кийин деп ыйлап, анан кийин бир күнү качып көбүнчө оштон нары кетип калат эле. Бирок мен буга кызыкпайт элем. Ошого кошулуп жүрөм, анан өзү жакшы көрөт экен, ушуну бүтүп ушу менен иштеп жүрөт. Сүйүүсүн айтып берчү элесиз. Мен жакшы сырдашып турбай эле мындай ушул кыз сүйүп калдым деп келип айтып бергенде болду беле? Айтып берген күндөрү болгон. Мен 30 адырдан бир кызды сүйдүм деп келди. Мен айттым, ал кандай экен, мектептин арак беренам экен десем, мектептин арка тарабынан деп калды. Анан эгиз экен деп калды. Кой, эгиз алба. Эгиздин пайын алба деп коем. Жөнөкөй эле кыздарды ал эгиз албай деп ошентип күлгөмүн да. Анан десем, кийин бала болгондо эгиз төрөп анан кийин багалбай кыйналбагыла деп ошентип күлөт элем да. Десем, пешенеге жазылган экен, дагыям эле эгиздин пайын алып атпайбы. Айтып калчу эле го, балдар үйлөнөргө ушундай кыз издегенде апасына окшоштурушат депчи. Апасына окшоштурат? Апасынын мүнөздөрүн окшоштурушуп, ошонун кыялдарын окшоштуруп анан сүйүшөт депчи. Келиниңиздин сизге кайсыл жактары окшош эмне карап көрсөңүз? Эми келиним кайсыл жактарын деле неме кыла албайм, бирок жакшы эле. Жакшы эле. Өзүнө окшоп тез иш кылат да. Матбактанбы? Матбакты иш кылып тез оокат кылып, анан ояк бияк мындай кылып, ондой бияка кыла коет деп ошонусу. Ошол шапылдап иш кылгандары жакшы эми. Анан бул жаш турмушка чыкты дейм. Анын анча-мынча билбеген эми мындан бияка үйрөтөм да. Кайненен камырынан болду экен да. Кандай катуу кармайсызбы негизи? Жакшы эле, Кудайга шүгүр эле. 3 келин бар, 3 тең эле жакшы эле. Кудайга шүгүр. Катуу кармайсыз? Жакшы эле кармайм. Өтө эле катуу деле кармабайм. Эми нормально эле да. Эми Кандай талаптарыңыз бар келиндерге? Эрте менен эрте туруш керекпи? Эмне кылыш керек? Кандай эрежелерди аткарыш керек? Эми баягы келиндин өзүнүн кыла турган иштери бар да. Саарлап туруп, эшик шыпырып, кайнене кайнатага чай коюш. Эми келиндин милдети да. Ошону кылышат. Анан кийин эгер кеч турак турса, сарыраак турбайсыңарбы дейп ушу. Ошо. Сатыбек мындай сиз сактандан көрүп жүргөндө тартынбай, уялбай, бүт баарын шарайтып так жүргөнүңүздү билесиз да. Бирок мындай ата эненин жанында өсүрдө аларга сезимдерин билдирүү өтө кыйын го. Негизи эле ар бир эркек бала үчүнчү. Акыркы жолу качан сиз сүйөм, сиз сагындым деп качан айттыңыз эле акыркы жолу? Мен өзү үйдө өзү жоош баламын өзүчү. Эң жоошум менмин өзү үйдө. Өзү алып келгенде менен чоң агам эң күчтүүсү ошол. Одан чоң агам кополундай оор басыктуу. Мен деле ошондой жоош эле болом. Анан онча деле сүйөм күйөм деп айта бербейм. Жалпы көрүүчүлөрдүн астында дагы мындай
сыйларыңызды сүйөрүңүздү айтып кетсеңиз. Апам айтып берем, анан эркек киши болгон үчүн атама анча айта албайм, бирок айтып коеюн. Бияк бери карап айтып бериңиз, ары карабай эле. Мында карап Кепка кийип. Эми апам аял киши болгон үчүн баары эле көңүл назик болгон үчүн кеңири экенин айтып берем. Мен апамды жакшы көрөм. Апа, мен сизди. Басыл. Жакыныраак келиңиз. Апам кучактап алып айтып берем. Мен апамды аябай жакшы көрөм. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Мен сизди сүйөм. Сиз менин бейишимсиз. Эч качан оорубаң. Дайым ушинтип неберелериңиздин тоюнда бата берип жүрө бериңиздер, атам экөөңүздөр. Дагы не десем? Эч эле айттым, романтика менин кошунам эмес да. Ошол. Мен сиздин ак сүтүңүз актай турган жакшы уулдардан болоюн. Өзүм өтүп кетип калайынчы. Ошол. Эч качан оорубаң, апа. Мен сизди жакшы көрөм. Аябай катуу жакшы көрөм. Ошол атама уялам кичине. Biraz айтып коюш. Ата, ошо бердиңизчи. Ата, салам алейкум. Акча берип турдум. Ооба, мен атамды деле айтам өзүчө. Ата мен сизди жакшы көрөм. Ата эч качан оорубаң деп. Анан бирок катуу деле айта албайм, бирок бир үйдө эркек киши кожоюн болуп мынтип нары бер буйрукту бер деп сериозный болуп турса, анан мен келип алып жакшы көрөм дей берсем, жытаңдап болбой калат деп анан катуу айта албайм. Ошо. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Эч качан оорубаң. Ушинтип, неберелериңизди карап жүрө бериң. Неберелериңиз сиздики. Секин өткүзүп коюшу. Переход жакшы болду. Сизге тапшырдык, карап чоңойтуп бериң да. Моменттен пайдаланып секин өткүзүп коюң. Келиңиз эми короңуз менен да бир аз бизди тааныштырып кетиңиз. Биякта мындай болгон, биякта мынтип анан сарайдан жыгылып деген сыяктуу окуяларыңыз болсо керек. Ал болгон окуялар уже бузулуп, навес алмашып кеткен да. Ошону баарын айтып бересиз. Бул жерде мындай бар эле, ошондо мындай жыгылыпты, э? Ооба, жүргөндө Жүрүңүз анда кеттик. Мында навес салып атканда, баандай калса, өзүбүз эле салганбыз. Атам экөөбүз, атамдын достору болуп, менин досторум болуп жа. Экелерим Россияда болгон. Эң кызыгы, кысасы эми фундамент салганда биринчи апаловка коесуң го. Апаловка коюп кылып атсак, кыскасы атамдар бул жактан баштады да. Айштамдар мененчи. Мен бияктан баштадым досторум менен. Анан чийип алганбыз өзү. Чийип алып, шундай кылабыз, апаловка коюп баштагандан кийин. Мында келип апаловканы улайын десек, эки апаловка мындай болуп калды да. Мындай түз келат эле, бири-бирине тийбей өтүп калды. Тийбей өтүп калды, нерге келгенде ушундай болуп кетти. Ой, кандай болуп калды. Анан ким адашты деген баары чоң кишилер адаштык деп моюнга албайт да. Биз күнөө эле болуп кала бердик. Кайра баштадык. Кайра бузуп, кайра баштан салдык. Мисалы чектеп турат, үйлө турат да. Бул жакын эле бөлүнгөн чек да. 10-15 жыл эле болуп калды. Мурда ошолор жок болгон. Ошол жакта талаалап кетет элек. Мисалы эми айыл өзү кичине болгон менен жери чоң. Талаалап ошол жактарда айланып мал багып жүрүп, кошуна айылдарга өтүп, мына жакта Путемитте бактар болчу да. Жүзүм баг, алма баг, силиба баг. Ошол жактарга өтүп, дальше кошуна айылдын кошунасына өтүп кетердик да мал багып. Мына каналда мисалы үчүн биз кадимкидей сууга түшүп, 4 айыл наракка барып, сууга түшүп, мына жактан өзүнүн 4 айыл агып келип, өзүбүздүн айылдан өтүп, наркы Жамтан чыгат элек да. Бакашка байлап аласыңар. Жок. Калкып элеби? Калын чөмүлөп, еще жөн акпайсың, мындай ойны петничка деп коет элек. Наркага тийгизип коесуң, ошол кубалайт анан суунун асты менен качып, жеке чыкмай жок да. Жеке чыкса жеңилип калмай. Ошентип кубалашып барып, ошол айылга жетесиң, анан кайра келип, кайра пешком барасың, 4 айыл наракка барып, кайра айлап. Ошентип кызык болот эле. Аманчылык, тынчылык болсун, элибизде тынчылык болсун. Президентибизге, байларыбызга ынсыгымандык берсин. Үй бүлөгүлөр, силер дагы баардыгы ушул аман болойлу, тынч болойлу. Жакшылыктарда ушул ойна күлүп, тынччылык, аманчылык болуп жүрө берсин.
Сіздерге да чоң рахмат. Дасторконуңуздар жакшылыкка жайылсын. Мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү Садык Агабыздын жалпы атын менен дасторконго даам татып отуруп, сиздерге кызыктуу маек тартууладык деп толук ишеничибиз бар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.